Эми ошол эми кантип аны кечирүүгө болот? Аны кечирсе мына булардан сураш керек кечиримди. Акаев дагы, Бакиев да, Атамбаев дагы ошол өзлөрү жаракат алдырган, өлтүргөн, угаткан адамдардан кечирим сурабайбы? Чындыкты жүрөк менен кабыл алсаң, ал таарынч болуп калат экен да. Чындыкты акыл эс менен кабыл алганда чындык болот экен. Тилекке каршы биздин аткан эмнелер бийликке жетип алгандан кийин таарынча болуп калат. Агайын айтканы туура. Чындык жактырбай калат да. Президент кечириши мүмкүн, мен кечиришим мүмкүн. Башкалар кечир. Булар кечиреби? Булардын туугандары кечиреби? Өлгөн балдардын атасы, апасы кечиреби? Аялды кечиреби? Кичинекей балдары кечиреби? Мына азыр 8ге чыгып калды балдар уже. Мыйзам алдында да, Кудай алдында да конституцияны баарыбыз бирдейбиз да. Демек кимдир бирөөлөргө конституция иштеп, кимдир бирөө иштебей калабы. Анан мунун өзү аркасы тереңирээк карасак өтө бир өкүнүчкө алып келеби дейм да. Себеби мамлекеттин эл ишенип шайлоо алган адам мамлекетин тоноп, туугандарын жактап, элин кырып коюп кете берип, анан 10 жылдан кайра келе берсе болору. Бул эмнеден адат калып барат. Саламатсыздарбы? Эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Президент Садыр Жапаров мурдагы президенттер менен жолуккандыгы маалым болду. Бакиев баштаган мурдагы президенттердин бир столдо отургандыгы канчалык туура? Биз бүгүн талкуу берүүбүздө ушул теманын айланасында сөз кылабыз. Биздин студиябызда конокто акыйкатчы Турсунбек Акун менен коомдук ишмер Алиасбек Алымкулов болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиздер. Биздин студиябызга биринчи суроом негизи эле ушул президенттердин чогулганын кандай кабыл алдыңыздар? Эми эгерде биринчи укуктук жакка чейинкисин айтсак, негизи баардыгын бир столго отургузуп, мурдагы президенттер болобу, же бир жаатташкан тараптар болобу, же болбосо өзүнүн эли болобу, коомдук саясий күчтөр болобу, ошолордун баарын чакырып, бир айкөлдүк кылып, алар менен чакырып, кемеңгерлик кылып, сүйлөшүп, ынтымакка келели деген өзү демилге жаман эмес да. Ынтымакка келели, сүйлөшөлү деген жаман эмес. Бул баягы президенттин бир жаман ою жок, жакшы ой менен чакырды деп айтсак болот да. А бирок эгерде президенттер анан тышкары президенттер качып кетпесе, адамдарды канга төкпөсө, жаш балдарды аттырбаса, кылмыш иш кылбаса, кыргыздын үзөн кууштай жерлерин, каркырада жерлерин сатпаса, жаманаттуу болбосо, ушундай президенттер болсо, кеткен 5 өтөн. Андан тышкары алардын бири-бири менен байланыша албай жүрсө, жөнөкөй эле, кылмыш иши жок эч кимисин. Анда дагы баягы чогултам десе, анда туура азамат аракет кылып атат президент десе болот да. Анан азыр бирөө 30 жыл кесилип Белоруссияда жатса, бирөө болсо 15-20 жылдан бери Москвадан келе албай жүрсө, бирөө болсо 11 жылга кесилип Бишкекте түрмөдө жатса, туурабы? Башкалар дагы бир топ маселелер бар, мисалы ошол Отунбаевада дагы, Жээнбековдо дагы, в любом случае ар бир президенттин артында ээрчиген сөздөр бар. Мына ушундай болуп жүрсө, алар менен Жээнбеков менен Отунбаев менен күнүгө эле жолугуп атат. Иш-чаралардын баарында алар менен жолугуунун эч бир зарылчылыгы жок, сүйлөшүп алса любой сүйлөшөт. Кеп үч жөнүндө жүрүп атат. Ошону анан негизи мамлекет башчысы деген юридикалык жагына келсек, сиз айткан, мамлекет башчысы бул конституциянын кепилдиги, бул мамлекет башчысы, конституциянын тиреги, ошол конституциянын аткарылышынын кепили болуп эсептелет. Анан бул деген мыйзамдуулуктун мындайча символу. Анан укуктук мамлекет кургандан кийин биз эгер мыйзамга баш ийгенден кийин мыйзамдын чечими менен, жогорку соттун чечими менен өмүр бою эми бизде андай жок, 30 жылга кесилген адамдар, кылмышкер адамдар менен жолугушуу, президенттин өзү да кылмышкерге тете болуп калат да, тилекке каршы. Ошол кылмыштуулукка менен алар аны ошол жерден бир президент ошол жерден Дубайдан кармап колуна кишени салып бияка алып келиш керек эле. Негизи мамлекеттин милдети ошол эле. Көп жылдан бери алып келе албай атат. Лукашенко жол бербей келип. Анан ошончонун ордуна анан алар менен тем более биздин өлкөдө жолугуш керек, алар менен жолугса, анан бир башка өлкөдө, нейтральный өлкөдө алар менен жолугушуп, сүйлөшүп, алын аш тартып, антиминтип атканы өзү бул өзү туура эмес. Бул чоң катачылык. Ошон үчүн мындай эмеге президент мамлекет башчысы жол бербеш керек, тилекке каршы. Ою жакшы, бирок мындай ишке жол бербеш керек. Сизге суроом, негизи бул жолугушууну учурда социалдык тармактарда ар кандай сыпаттап атышпайбы? Бири туура десе, экинчиси туура эмес, жогоруда агай айткандай кылмышкер менен жолугуп жатат деген сыяктуучу. Анан негизи бул жолугушууну биз кандай сыпаттасак болот? Мунун артында эмне турат деп ойлойсуз? Мындай болуп атат да, негизи эле ар бир кыргыз жараны, инсаны мамлекеттин ынтымак, биримдик болгонун каалайт. Бул жакшы ниет. Бирок агай жакшы айтып кетти, азыр мыйзам алдында да, Кудай алдында да конституцияны баарыбыз бирдейбиз да.
Демек кимдир бирөөлөргө конституция иштеп, кимдир бирөө иштебей калабы. Анан мунун өзү аркасы тереңирээк карасак өтө бир өкүнүчкө алып келеби дейм да. Себеби мамлекеттин эл ишенип шайлоо алган адам мамлекетин тоноп, туугандарын жактап, элин кырып коюп кете берип, анан 10 жылдан кайра келе берсе болору. Бул эмнеден адат калып барат. Биз кандай кийинки муундарга үлгү көргөзүп жатабыз. Ошол эле жаракат алгандар менен шейит кеткендердин алдында биздин адамдык парыз кандай болуп калат? Ушундай өңүттөн караганда албетте көп суроолор туулуп атат да. Ойго салып атат. Дагы бир башкача өңүт бар. Ошол адамдар ошол жерге жолуккан. Өздөрү бири менен жолуп, өздөрү иштешкен мурдалар. Баары иштешкен бири менен бири. Өз ара эл билген, билбеген маселе чечип ала турган болсо, ала жеке иши алардын. Бирок мамлекет эл тарабынан кечирим берилди деп элдин атынан айтылышы бул адамдык парызга дагы туура келбей турган нерсе да. Ушул өңүттөн караганда өтө өкүнүчтүү болуп атат да. Жакшы агай, негизи бул жолугушуу Кыргызстан үчүн учурда зарыл беле, зарылчылыгы бар беле? Негизи бул жолугушуунун артында эмне турат деген пикирдесиз? Биринчиден өзүңөр билесиңер, биз жаңы премьер-министр келсе, мурдагы премьерлерди чогултуп жүрөт. Бизде көрөсүз. Жаңы төрага келсе, мурдагы премьерлерди чогултуп жүрөт да. Анан эми жаңы президент келип, президенттерди чогултту. Мурдагы президент. Эмне бирдеме өзгөрүп кеттиби? Мына президенттердин башы кошулду. Эмне бирдеме өзгөрөбү? Же мамлекеттин экономикасы же мындай маданият өсүп кетеби? Алар 15 жылдан, 5 жылдан, 6 жылдан башкарган адамдар да. Ошо башкарган убагында мамлекетти гүлдөтүп ийсе, анда момундай итке минген учурда жашабайт элек. Анткени жок да. Бардыгы көбү бир тобу кылмышкер болуп, мына өз өлкөсүнө келе албай, Россияда, Белоруссияда качып жүрүшөт. Биякта түрмөдө жатышат. Анан ушундай адамдарды бириктирсе эле мамлекет, алардын тарапташтары бар экен. Анан ошол тарапташтарын да бириктирейин, башын бириктирейин. Анан ошолор эки бөлүнбөйлү айкөлдүк кылалы деп. Алардын тарапташтарынын бардыгын бизде бир эле президент бар, Садыр Жапаров. 80% мындай пайыз алган элдин. Ошол бүт бардык мурдагы президенттер эсептелбейт. Булардын баары убагында иштеген. Булардын баары ичип жеген, башка болгон дегендей баягы иштеп кеткен. Азыр аларга элдин кызыгы жок. Элдин кызыгы азыр президентте. Мамлекет башы Садыр Жапаров. Садыр Жапаров ушулардын дагы талапкерлерин Кыргызстандын 80% өзү шайлаган элин 100% элин өзүнө баш ийдириш керек. Өзүнүн идеясы менен тартыш керек. Экономиканы көтөрүп, ошолордун баарын өз тарабына тартып, маселелерин чечип, идея менен кызыктырып, идеология менен кызыктырып, улуттук аң сезимди ойготуп, бүткүл улуттук саясий, коомдук саясий күчтөр мына азыр Алиасбек Иниме окшогон саясатчылар толтура, жаштары бар, орто муундары бар, улуу муундардан да кошсо болот. Мына ошолордун баарын азыр действующий саясатчылар бар. Анын бир тобу эмеде жатат, түрмөдө жатышат. Мына ушулардын баарын башын бириктирип, действующий баягы отработанный материал болуп калган адамдарды эмес. Ошолор чогултуп анан улуттук жыйын кылыш керек. Улуттук жыйын кылып анан диалог кылып консолидацияга аракет кылыш керек. Мына биздин Келечекке жол уюму, правозащитный движение, мына президент шайланган күндөн баштап айтып келатабыз. Урматтуу Садыр Нургулович, улуттун башын бириктирели. Жылуу сүйлөсө жылан илинен чыгат дейт. Баардыгын башын бириктирели. Кой аксагы менен миң дейт. Мына бар бир кемчилиги бар. Бирок башын улуттун лидери катары баардык улуттун жакшыларын бириктириңиз. Алардын пикирлерин угуңуз. Ошолордун диалогко баралы, консолидацияга баралы, улутту бириктирели. Мына сиздин эң чоң миссияңыз ушу деп мен биринчи күндөн баштап айтып келатам. Президенттин өзүнө да айттым баягы 20-октябрда болгон, Ак үйдө болгон жолугушууда. Бирок тилекке каршы анын баары аткарылбай келет баягы. Анан эмне үчүн азыр 6 Атамбаевди түрмөдөн чыгарат, аны ага айкөлдүк кылат. Эмне үчүн 26 адам жатат азыр? Мына Азимбек Бекназаров, Равшан Жээнбеков, анан Асия Сасыкбай баштаган кыздары дагы, 70-тен ашкандары дагы, аксага да тескери баары жатышат. Эмне үчүн аларга айкөлдүк бербейт президент? Айкөлдүк бере турган болсо алар да чыгарсын. Эмне үчүн Атамбаев болсо кылмышка шектелип жатат, 11 жыл кесилип. Башкалар алар кылмышка шектелген жок. Алардын эки статьясы эч кандай күнөө деп айтууга болбойт. Мына мен Кемпироватта да болдум, мына катыштым ошол жерде, турдум. Алардын сүйлөгөн сөздөрүнүн баарын уктум. Бияктан да уктум сүйлөгөн сөздөрүнүн баары. Эми бир жактуу күнөөлөгөн болбойт да. Сөз эркиндиги, адам укугу дегенден кийин алар айтканга акысы бар да. Алардын деле Кемпироват боюнча алардын позициясы президент позициясына же башканыкына туура келбей калса, аларды шак алып барып камап салган. Бул эмне деген, биз эмне үчүн жашадык мисалы? Мен 30 жылдан ашуун күрөшүп, адам укугу, сөз эркиндиги, акыйкаттык, чындык деп келдик да. Анан аны бир 2-3 айдын ичинде эле баарын жаап салыш керекпи? Ошон үчүн
туура эмес. Акыйкатты кыла турган болсо, акыйкатты кыла турган, чындыкты айта турган болсо, бардыгына кемеңгерлик кылыш керек, баарына айкөлдүк кылыш керек. Чыгарыш керек азыр, срочно балдарды чыгарыш керек. Алардын бардыгы ооруп атышат. Атамбаевдин оорусу кандай экенин билбейм. Бирок жанагы биздин эки кыз уже операция болду. Аларды эмне болот? Бирдеме болуп калса эмне болот? Ушу Атамбаев деп калбады, бул жолугууга чейин мурунку президент Атамбаев абактан чыгарылды, Негизи ал кишинин чыгарылганы боюнча сиз кандай пикирдесиз? Туура эле кабыл алдыңызбы? Негизи алардын ортодо эмне сөз болгонун, кандай келишим негизинен чыкканын мен билбейм. Андай маалымат жок менде. Бирок агайга мен кошулам. Кийинки кемпирабад боюнча дагы камалып кеткен абакта жаткан адамдардын алды 75-ке чыгып калыптыр. Ооба. Аял киши маселен да. Ошол 75-ке чыккан аял кишиден эмне коркунуч болушу мүмкүн? Кандай ойлойсуз? Өзү орчан болсо. Ошондон мында бир ушул жака дагы бир калыстык менен карап койсо туура болор беле дейм да. Анан мындай да элди бириктирсе, элди ынтымак чакырса, бул мамлекет башчы катары бул туура. Анткени ал кишини эш айлагандан кийин ал кишинин милдети. Бирок ошол эле мезгилде адилеттүүлүккө такамайынча биздин элди токтотуу оор. Биздин эл баарын көтөрөт экен, бирок адилеттикти көтөрбөйт экен. Мына ага өзү көп нерсе күбө болуп келген. Ошондо мындай бир айкөлдүк кылып атпайбы? Ошо айкөлдүк кылып калыстык менен баарына тең карап койгондо жеңил болот дейм. Ал эми жолугушууга барганы Кыргыз мамлекетинин жараны катары, инсаны катары ал өзүнүн жеке иши. Бирок элдин атынан кечирим бериши мен жеке Кыргыз мамлекетинин жараны катары, инсаны катары ойлойм, бул туура эмес. Анткени бир эмес, 100 эмес, миңдеген кишилер ошол оорутуп көргөнү бар, азап чеккени бар, запкы жегени бар, өтүп кеткени бар, бүгүнкү күндө кыйналып атканы бар. Эми бул чоң биздин Кыргыз мамлекетинде тарыхый өзгөрүү алып келген учур болгон. Буга тарых өзүнүн баасын берет, келечек мунун баасын берет. Бир күндө жокко чыгарууга болбойт, мүмкүн эмес. Анан эми алып келе турган болсо ким кепилдик берет? Тынч баары жакшы өтүп кетет деп. Эч ким бере албайт го дейм. Кымбат, бир нерсе кечирип коеюн. Мына азыр Алиасбек эним бир мындай скромный болуп бир нерсени айтпай атат да. Мына эң чоң жаракат алган жигит башынан Кудай гана сактады да баягы. Эмеде төрөлдү деп коет го, в рубашках родился. Кудай сактады, аман калды. Биздин жаныбызда азыр Алиасбек отурбайт эле. Мына ушундай жүздөгөн адамдар жаракат алып канчасы өлдү мына. Канчасы жаракат алып өмүр бою майып болуп калды. А бул жигит да жарым жандуу, эч мындай турган менен ачык айтыш керек. Кана улам өзүнүн интервьюсунда жазында күзүндө дарыланат мисалы. Башын оор. Мына ушундай, эми анан ушундан кийин анан жанагындай мөөнөт алды да, туура президенттер. Эми ошол эми кантип аны кечирүүгө болот? Аны кечирсе мына булардан сураш керек кечиримди. Акаев дагы, Бакиев дагы, Атамбаев дагы ошол өзлөрү жаракат алдырган, өлтүргөн, огаткан адамдардан кечирим сурабайбы? А президент кечириши мүмкүн, мен кечиришим мүмкүн. Башкалар булар кечиреби? Булардын туугандары кечиреби? Өлгөн балдардын атасы, апасы кечиреби? Аялды кечиреби? Кичинекей балдары кечиреби? Мына азыр 8-ке чыгып калды балдар уже. Канча? 13-ке чыгып калды. Мына Акаевдин ушундагылар 18-ке чыгышты. 2005-те өлгөндөр. Азыр мына булардыкы уже 13-ке чыгып калышты балдарым. Ошолор кечиреби? Ошолордун алдынан сурап койбойбу? Эмне үчүн сурабайт? Бирөө Москвада жатып сурабайт, бирөө Беларусьта жатып сурабайт. Мунусу болсо азыр Атамбаев айтат. Мен Бакиевке каршымын дейт. Туура айткан чын, канга чыланган дейт. Атамбаев эмне кол канга чыланган эмеспи? А Үсөн Дайырбектин өлгөнү эмне болуп атат мисалы? Ниязбектин өлгөнү. А берки Курманкул, Саматкул Курманкул мына баягы майып болуп калды. Татынакай генерал. Муну канга чыланган эмеспи? Канча бала жаракат алды? Мына мен оюмда эми, просто кечирип коелу сөзүн. Негизи агайда айтып өтпөдү ушул апрель окуясында сиз дагы 2 жолу ок жегенсиз башыңыздан. Анан негизи кечирүү мүмкүнбү? Биз эми апрель окуясын чектебеш керек да. Биз андан ары кетиш керек. Аксыдан бери башташ керек. Аксы окуясы 24 март, 7 апрель, кечеги 20-жылдагы Октябрь окуясы. Булардын баардыгы ошо элдин нааразычылыгы, адилетсизге каршычы. Демек ошол ар бир болуп өткөн окуяда катышкан эле кыргыз жарандарынын нааразычылыгын эске алыш керек да. Алардын көкшүнү сууган жок да. Алардын көкүрөгү ачпайынча калды да. Анткени алардын көз алдында кимдир бирөөдүн баласы, кимдир бирөөдүн күйөөсү, кимдир бирөөдүн атасы, кимдир бирөөдүн бир тууганы, кимдир бирөөнүн өтө жакын адамы арасында окумуштуу балдар да кетти. Ага жаштар Кудай берген билесиз. Кудай берген ооба. Ал ушунчалык күчтүү окумуштуу жигит болчу. Келечекте аябай Кыргызстан белгилүү инсан болмок. Аны элдин баары эле билет. Өтө мыкты жигит эле да. Өтө чоң билимдүү болчу. Анда адамдар да кетти арасында.
Анан кийин ошондуктан мына чоң юрист катары, укук коргоочу катары агай өзү жакшы билет. Мыйзам баарына бирдей болуш керек да. Мейли бул дүйнөнүн жазасынан кутулар, Кудайдын мыйзамынан кантип кутулат? Ушундай да. Негизи ушул президенттин ушинтип барып кылмышкер менен жолугуп бир столдо чай ичип жатканы конституцияга туура келеби? Конституцияга мыйзамдуу мамлекет, укуктуу мамлекет. Биз эми конституцияны иштеп чыккан адам катары мен азыр бир чет уялып атам да. Мына конституциянын авторлорунун бири президенттен сураган Садыр Жапаровдон. Эгерде конституция мындан кийин иштей баштаганда, анда конституция кабыл алынып атканда, иштей баштаганда конституция бузулса ким жооп берет деген. Анан айткан. Жол иштедиби? Жок, анан ошондо президент жооп берген, Садыр Жапаров. Эң биринчи рет конституцияны иштеп чыккан конституциялык кеңешменин мүчөлөрү жооп берет деген. Мына биз жооп беришибиз керек. Значит, биз азыр иштеп чыктык, ошону эми талап кылып атабыз президенттен. Бузба, башкалардан бузба деп мамлекет чиновниктер, премьерден талап кылып атат. Ал эми бузганым болсо бийликтегилер бузат экен, жооп бергенден биз жооп берет экенбиз. Значит, биз сурашыбыз керек экен. Азыр сурап атабыз мына. Бул мыйзам бузуу. Укуктук мамлекеттин башчысы барып алып кылмышкерлер менен жолуккандын өзү бул туура эмес. Бул деген мыйзамга да туура келбейт, конституцияны да бузгандык болот. Бул боюнча чоң чатак. Бул ушу менен да бүтпөйт. Бирок ошондой болсо да жакшы, мен ачыгын айтайын, 20-сында, алар 19-сында болду окуя. Мен 20 күн таң аты жуктабай туруп, эртең менен жазып президентке аппаратын алып барып бердим. Урматтуу президент, срочный Атамбаевдин кесилгендиги боюнча кайра келип жооп берет. Чыккан менен убактылуу дарыланууга чыкты. Кайра келгенден 5-6 статьясы боюнча тергөө бар. Тергөө аягына чыгарабыз. Соттолсо соттолот, соттолбосо өзү билет. Эми тиги мыйзам өзү чечет. Ал эми Бакиев боюнча соттолгон адам бияка келсе камалат деп айтыңыз деди. Атамбаев боюнча айткан жок, Атамбаев айткан. Ал эми Бакиев боюнча чыгып кабарда айтты. Ал киши соттолгон, сотту биз тааныйбыз, кайра келсе камалат деп айтты. Камала турган болсо эмне үчүн камабайт анда? Анда Дубайдан алып келип камабайбы? Камала турган болсо, алар менен эмнеге жолугат? Эгер камала турган болсо, мисалы, бул аябай чоң суроо да. Билбейм кандай жооп берет. Негизи бул жерде бир жакшы агай маселени көтөрүп кетти. Бизде укук коргондор айтып атпайбы? Өкүлдөрүчү. Биз Белоруссияга ушунча көп жолу запрос жибергенбиздер. Суранып атабыз, карабай жатат деп. Уруксат берген жок. Ошол эле мезгилде ала албай аткан, колго тийбей жаткан, алып келе албай аткан адам кенен кесири чарпайт деп, шарапат деп, башка бир мамлекетте башчылар менен жолугуп жүргөн өзү кандай болуп калат? Суроо болот да. Бул мыйзам бирдей болбой калат атпайбы? Карапайым адамга, тоокурдан адамды келиктен чыгарып барып камап атабыз. Ал эми элин кырып кеткен адамга чай берип атабыз. Мен ушул жерден сизге кошумчалап суроо берейинчи. Негизи ушул Бакиев 30 жылга кесилген да. Анан социалдык тармактарда азыр жазып атышат да. Президенттин кылмышкер менен бир столдо отуруп чай ичкендиги кандай болуп калат? Ошол кылмышкер менен бир столдо отуруп чай ичпей кармап келиш керек эле да, депчи сиз жогоруда айткандай. Анан негизи Бакиев азыр социалдык тармактарда дагы жазылып атат. Бакиевди алып келиш керек десе айрымдары, кээ бирөө келбеш керек, мыйзам жол бербейт деген сыяктуу ар кандай пикирлер айтылып атпайбы? Бакиевди алып келиш керекпи же жокпу? Мындай да, эгерде бир караганда мындай сезилип атат да, бир өңүттөн караганда акырын элди даярдап аткан сыяктуу да. Аларды алып келиш үчүн ушундай сезилип кетет. Эгерде менин далилим жок, бирок ушундай байкалып атат да. Эгерде мындай ой боло турган болсо, анда бул өтө чоң жаңылыштык. Жара аяк элек, жаракат бүтө элек, жаракат бүтөлгөн жок. Бүтөлбөйт дагы. Ооба келсин, бирок жоопкерген киши катары, кылмышкер катары келип отурсун. Мейли, анын жолу башка. Бирок эркин адам катары келишинин өзү бул. Анда бизде мыйзам жок экен да. Мына өмүр бою мыйзам адамдардын укугун короп келген агай өзү айтсын. Бизде мыйзам жок экен анда. Кимди бирөөгө карата мыйзам иштейт экен, кимди бирөөгө карата мыйзам иштебейт экен. Бага ким айткандай двойной стандарт болуп калабы ошондо? Агай айтып өтпөдү жогоруда ушул аракеттер болуп атат депчи Бакиевди алып келүү. Сиз негизи ушул пикирге кошуласызбы? Азыркы президентке чейин ошол эле мурдагы Атамбаев тарабынан, балким Отунбаев тарабынан да болушу мүмкүн, Атамбаев тарабынан бир топ аракеттер болгонун угуп атканбыз да. Чакыруу жибергенбиз, аракет кылалы деп.
аракеттер кат берип башка кылып бир топ кармап келүү кармап келүү боюнча алып келүү боюнча аракеттер кандайдыр бир деңгээлде болуп аткан да. Эми ичтиктүү аракет болбосо да аракеттер болуп аткан. Анан аны менен жолугуу баягы кандайдыр сөзгө келүү жөнүндө сөз да болгон эмес да. Ал эми бул бийлик келгенден кийин мен сыйлаган, мен колдогон бийлик келгенден бери Бакиевди алып келүү жөнүндө совершенно сөз болгон жок. А көрсө башкача турбайбы? Көрсө ой башкача экени азыр мындай билинип калды. Кандай экен? Мына мен айтайын, дагы бир фактын айтайын. Жана кат жөнүндө айттым, Аны укканына рахмат. Анан дагы бир айтайын, мына булар 5-күнү жолукту, 16-сында жолукту, булар. Жолукту бизге 5-күнү белгилүү болду кечинде баягы. Күн шаркырагандай эле болду да баягы. Күн жарылгандай эле болуп кетти. Бир таң калып калдык баарыбыз. Кандай, кай жерде эткенин анан билдик, Дубайда экенин, туурабы? Мен ошол күнү 3 саат мурун менин эмем чыкты. Назар Ньюста Нарын Айып менен интервьюм чыкты. Мен Атамбаевдин бошотулганына нааразы болдум. Эмне үчүн Атамбаевди бошотот? Ал эми 26 адамды эмне үчүн бошотпойт? Буга чейин мен президенттин эч тиешеси жок, сотторго, прокуратурага тиешеси жок. Президент эле эч тиешеси жок. Ошолор камак экен деп жүрдүм ба 26 адамды Кемпирабад боюнча. Мен айтып жүрдүм. Ошо укук коргогондар күнөөлүү деп жүрдүм. Анан бул жерде Атамбаев интервью берип атпайбы? Мына ушу президент менен камчылык ташыйш көз түз болгон үчүн мен бошодум деп. Аларды бошоткондон кийин, Атамбаевди бошоткондон кийин анда Кемпирабадда балдарды да бошотуп койсун да. Деп анан мен интервью берип, көрсө Атамбаевди бошоткон себеби кандайдыр башка адамга да жолун ачып атабы деп айткам да. Жолуна көрсө ошо Бакиев жөнүндө фамилиясын айткан эмесмин, бирок ошо Бакиевди айткам да. Анан Алиасбек айткандай көрсө мына ачыкка чыкты. Бул жерде мына жолуккан 5 президенттин 4-өө эч кандай зарылчылыгы жок. Мына Акаев келип атат бияка. Күнөөсүн актады. Туурабы? Ким болсо Отунбаева менен Жээнбеков болсо биякта жүрөт ал киши, туурабы? Башка анан башкасы ким? Ушул эле ким да, жалгыз эле ким тиги? Жалгыз эле тиги ким? Бакиев. Азыр бияка келе албай аткан, кесилип жаткан, баягы көзү эметип аткан, баягы тунарып аткан, өз элине только эле Бакиев. Ошо 5 президентти чогулткандын эң чоң максаты Бакиевге жол ачып келүү да. Эптеп кандайдыр жол менен эле Бакиевди алып келүү экенин максаты билинип калды. Эмне арам ой десек болот да. Бул жолугушуунун артында ошол Бакиев гана мына эми азыр бүт президенттердин баары дээрлик баарды бирдемелерин айтышты. Акаев да айтты, пикирин билдирди, Жээнбеков да билдирди, Атамбаев да билдирди, туурабы? Президент да билдирди өзү дагы. Бирок Бакиев азыр билдирген жок. Эмнеге билдирбей атат? Баардыгы аябай ачылып атат да. Бул Бакиевди алып кел. Кылмышкер адамды кантип алып келет? Мен Бакиевди иштегем. Бакиевдин көп жакшы сапаттары бар. Башка президенттердин да сапаттары бар, мисалы. Бир жактуу каралабайлы. Бирок деген жолук соттун чечими турат да. Бүт соттордун чечими турат. Ал 30 жылга кесилген адам. Кесилген, пожалуйста, отмена кылсын, пожалуйста, келе берсин. Мына азыр Зулушев чыгып айтты, келсе камалат деди. Ал да айтты. Бирок ал кечигип айтты, президенттен айтты. Ага чейин айтыш керек болчу. Башкы прокурор. Ошол замат айтыш керек болчу. ГКМдин төрагасы ошол жактан МВдин эмелер колуна кишени салып алып келиш керек болчу. Атамбаев болсо кетирбеген бир кудайдын өзү бул дагы белгиси оорубады бир кудайдан. Ооруса анда жакшы эметип келсин. Бирок ал сагышкандай сайрап атпайбы чыккандан кийин. Мына ооруган адам кандай болот? Ооруган адам мына кимдей болот? Саакашвили үн сөз жок жатат, Алиасбек мына. Мына ошо ооруган адам деп билесиң. Ана киши чыккандан баштап эле сагышкандай сайрап атат. Ооруганын деле көргөн жокмун мен, мындай билинбейт да. Ошол жолугушуудан кийин эле президент келип бир күндөн кийин кабар агенттигине интервью берип ошол жерден айтпадыбы? Бакиев келсе камалат депчи. Негизи бул элдин терс пикиринен кийин айттыбы? Айтор айтты да ошентип. Сиз негизи ал пикирге кандай карайсыз? Президенттин интервьюсун окуп чыктыңызбы? Мен окуп чыктым. Ошол дагы мындан эртерээк айтса болмок. Айтор айтты, жана президенттен кийин айтып калды. Анткени эл болгондон кийин элдин ою бар. Бул Кыргыз мамлекет башчысын эл шайлайт. Демек эл менен эсептеш керек да. Анткени эл шайлап келгенде эл ишеним көрсөткөндөн кийин ошо эл биринчи элдин ишенимин акташ керек. Кимдир бирөөнүн эмес. Элин кырып кеткен адамды эмес. Атып кеткен адамдын ишенимин эмес, элдин ишенимин акташ керек да. Бул жоопкерчилик. Бул өтө чоң жоопкерчилик. Бийлик бул рахат эмес, агай жакшылык, бул жоопкерчилик. Бул чоң милдет. Анан учкундан жалын тунат дейт. Бул менин сөзүм эмес, бул Пушкиндин сөзү. Эч кимге билип бере албайт да. Жан ачкан адам менен, жаны кыйналган адам менен, жаны кыйналган адам айырмасы бар. Ошол эле акылды айткан адамдар жаны кыйналбаган адамдар алар. Эртең эл жаны кыйналганда алар качып эле кетет. Эч ким жанында турбайт да. Ошондуктан бар нерсени адилеттүүлүккө такап,
адилеттин негизинде анан ынтымакка чакырса кыргыз эли туура кабыл алат. Адилеттүүлүк керек. Демек мыйзам баарына бирдей болуш керек. Кымбат, мен жана ойду бүтпөй калды. Мен оюмду бүтпөй калдым. Жанагы кандай деп ойлойсуз деп. Анан ошо 20 күнү эртең менен жазып, түнү бою уктабай жазып, анан Бакиев келе турган болсо, жана Бакиев келе турган сөзсүз түрдө камалат. Ал соттолгон тааныбыз деп эгер элге кайрылбасаңыз, анда апрелде баатырларын, башкаларын токтотуу мүмкүн эмес, эл көтөрүлүп кетет. Сиз кызматтан кетүү маселеси келип чыгат деген сөздү угуп, анан эртеси дагы мен балдардан уктум, аппараттан уктум. Ошол сөздү дагы мен айткан сунуштарым эске алындыбы деп ойлойм. Мына кабар агенттигине чыгып президент айтты. Бул соттолгон тааныйбыз. Келсе камалат деп айтты да. Мына Алиасбек айтты. Кеч болсо да айтылды. Ушу сөздөн кийин мен ойлойм, Алиасбектер кичине болсо дагы силердин балдар анча-мынча болсо да тынчып калды дейм да. Болбосо абал өтө оор болмок. Бул оюнчук эмес. Бул жолу агайда маалымат деле бар экен. Мисалы үчүн ошол сиздерде апрель канча адам чыгып кетиши мүмкүн. Агайда маалымат бар экен. Ошол апрель окуясын сиз эскерип кетсеңиз, негизи ошол окуяны эскерип кетиңизчи. Кандай болду эле? Жабыр тарткандарды айтсак, жабыр тарткандар менен сүйлөштүңүздөр. Азыр канча саны, жалпы санынан алганда кандай болот деп айтып атат, пикирин айтып. Биз байланыштык мындай караганда агай жакшы элет. 2010 жылга чейин мен эч кандай оппозициялык саясатта болгон киши эмесмин. Мен 2010 жылы 7 апрелде Кыргыз мамлекетинин жараны катары чыккам. Мен ошол убактагы оппозиционер таанчы эмес, чын айтсайынчы. Мурда кийин мамилем деле болгон эмес. Эч кандай партияда турган эмесмин ал убакта. Биз да сени вообще билчү эмеспиз. Мен Кыргыз мамлекетинин жараны катары ошол чыккам. Ошондуктан бул жерде айтып аткан сөз бар. Ошол убакта кызчылык болгон, тиги өзгөрүшкө деген ал туура эмес. Бирок ошол убакта адилетсиздик болуп жаткан коомчулукта нааразычылык күчөткөн. Ошол нааразы адамдын арасында мен да болгом да. Албетте биздин арабызда айрыкча могул эң эле оор маселе бул энелерге түшүндүрүү. Ошол убакта төрөлгөн балдар алды оюнчукка чыгып калды. Аларга түшүндүрүү өтө оор экен. Аларга айтып түшүндүрө албайт экенсиң. Демек, бардык нерсени эске албаса, аягы эч кимге билдик бербейт, аянычтуу бүтүп калбайт депчи. Муну ага жакшы айтты, ачык айтып койду. Андан кийин бул Бакиев келет келбейт деп социалдык тармактарда талкуулангандан кийин сиздер сүйлөштүңүздөрбү? Кандай пикирлерин айтып атышат? Таласта болду, өзүңүз көрдүңүз, мынакей чүйдө болду, өзүңүз көрдүңүз. Биринчи эле кадамдар болчу да. Эгер андан ары токтолбой турган болсо, албетте уюшмак, жолугушмакпыз, такташмакпыз, болот турган нерсе бул. Акыркы суроомду берейин, ошол менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Негизи мындан ары президенттин кадамдары ушул маселеге байланыштуу кандай болушу керек? Негизи кымбат Айлана. Негизи президентти мен өзү башынан колдоп келаткан адаммын, азыр деле колдойм. Мына адам укугу боюнча көп адам камалып жатат, ошолорду камап атканы Алияс айткандай кыргызды камап, сабап, чөгөлөтүп, соттотуп эч коркута албайт. Бул жакшы жол эмес. Кыргызды түшүндүрүп, ишендирип, ишендирүү аркылуу менен сүйлөшсө болот. Кыргыз эли ушундай. Канчалык мүмкүн өткөн сайын ошончолук көтөрүлөт кыргыз эли. Ошон үчүн мен ойлойм, президенттин жолун, өзүнүн позициясын колдоп келген адам катары мен айтам, президенттин да 5-10 жыл иштегенин каалайм. 5 жыл дагы срок болсо иштесин. Улам эле бир 100 киши чыгып, 2000 киши чыгып, жанагы ошол башаламандык боюнча камалып жатпайбы экен, бирок алар башаламандык кылган жок. Бирок негизи айтайын дегеним, башаламандык кылып, же бир 1000 киши чыгып, 2000 киши чыгып, мөөнөттүн мурда кызматтан кетсин дегенге мен каршымын. Бийликтин туруктуу болушунга, жазда күздө чыгып алып эле кетсин дегенге мен каршымын. Бийликтин туруктуу болушун каалайм да. Ошон үчүн мен азыркы бийлер айтайм. Азыр эсиң бар этең жап деген кыргыздын жакшы сөзү. Мына мен аксакал пайгамбар жашына келген адаммын. Мына мен кече ошо ак үйгө ошол катты алып барганда бир чиновникке кирдим, мен фамилиясын айтпай эле коеюн. Кирсем, байке дейт, мен катып айттым, эмне кылып атасыңар? Мурдагы бийликтин катасын кайталап атпайсыңар силер? Деп бир чоң чиновникке, президент айланасы айтсам, байке сиз жаман карап атасыз дейт. Жаман карап, күнүгө эле келип биздин башты чагып атасың дейт. Эмне кылып? Кандай жаман караган кандай экен десем айтат. Жакшы караган кандай экен десе, сиз бизге келип жакшы мактап турушуңуз керек дейт. Бизге келип батаңызды берип турушуңуз керек. Ошол жакшы караган дейт. А сиз мени чагып, кемчиликтерди айтып атасыз дейт. Мына көрдүңбү? Мына азыр кээ бир чиновниктер, мына ушундай чиновниктер президентти азыр жолдон чыгарып атат. Ошон үчүн президент элдин мына көчөдөгү адамдардын пикирин угуш керек, мына элдин оппозициянын пикирин угуш керек, коомдук саясий күчтөрдүн пикирин угуш керек. Элдин ошо карапайым жабыр тарткан, апрель окуясына катышкан, июнь окуясына катышкан, март окуясына катышкан, аксыдагы окуяга катышкан адамдардын үнүн угуш керек. Июнь окуясына катышкан адамдардын Ош окуясында мына болду. Мына ошолордун үнүн укканда гана ошондо гана президент анан эл менен кеңешип туруш керек. Коомдук саясий күчтөр менен бизде эме кылыш керек, мындай бир отуруп сүйлөшүш керек. Улуттук бир жыйын болуш керек.
адамдар менен диалог кылыш керек, консолидация кылыш керек. Ошондо гана бир нерсеге жетишебиз. Анан биз бир башаламандыкка барып, бир эме бийлик, мына Айлас дагы, мен дагы оппозиция эмеспиз. Биз президентти жакшы жолго түшсүн, мурдагыларды кайталабасын, адамдардын эме менен ойнобосун деп атабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, силердин каналда эле, мына поликлиника каналдагы, мына азыр кээ бирлер сотко беребиз деп атат, башка. Силер да ачыктык жеткирип атасыңар да. Мен деле силердин позицияңарды толук колдойм деп айта албайм. Мисалы, көз караштар ар түрдүү, билесиңер. А бирок деген силер бир ушундай коом болсун, демократиялык коом болсун, сөз эркиндиги болсун деп жүрөбүз да, туура. Биз ушун үчүн кардык да, мына карып келатабыз. Анан эми ушул коомду азыр жоюп салып, бир эле эки адамдын айткандай боло турган, ал жол эмес. Ушул эле суроомду сизге узатайын. Мынайда Султан Бейбарыстын айткан сөзү бар. Чындык качан чындык болот депчи. Чындыкты жүрөк менен кабыл алсаң, ал таарынч болуп калат экен да. Чындыкты акыл эс менен кабыл алганда чындык болот экен. Тилекке каршы биздин аткаминерлер бийликке жетип алгандан кийин таарынчак болуп калат. Агайын айтканы туура. Чындык жактырбай калат да. Бирок ошонун өзү өкүнүчкө алып келет да. Уга келгенде жакшы. Учурунда Осмон империясынын негиздөөчүсү Султан Осмонду шайлап атканын айтып атпайбы? Айтмак бизден, укмак сенден, чындык бизден, көтөрмөк сенден деп. Көрдүңүзбү? Алдын ала эскертип атат. Сен ушуманы көтөрүп чыдашың керек деп. Анан Конфуцийдин да бир жакшы айткан сөзү бар. Коомдо болуп жаткан нерсени туура кабыл алып, туура чечмелеп, туура жыйынтык чыгара албаса, ал бийликтин келечеги жок деп. Бул менин сөзүм эмес. Ошондуктан баардык нерсеге биринчи адилеттүүлүккө. Албетте биз да каалайбыз мамлекетте тынчтык болгонун, ынтымак болгонун, туруктуулук болгонун, өнүгүүсү болгонун. Бирок адилеттүүлүккө таянуу менен ынтымакка чакырса туура болот го деп ойлойм да. Жакшы, убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Ушуну менен биз талкуу берүүбүздү жыйынтыктайлы. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Поликлиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Саламатта туруңуздар.